Атамбаевдин тарапташтарынын мүлкү камакка алынды. Кой Таш айылындагы окуяларга байланыштуу козголгон кылмыш иштин фигуранттарынын мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунан билдиришти. Камакка алынган мүлктүн тизмеси жарыяланган жок, бирок мурдакы президенттин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева 30 декабрдагы соттун чечими боюнча анын батири, жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын үйү камакка алынганын айтты. Ошондой эле мурдагы депутаттар Равшан Жээнбеков менен Мээрбек Мискенбаевдин туугандарынын мүлкү да камакка алынган. Жолдубаеванын айтымында жогорку кеңештин депутаты Асель Кодранованын мүлкү камакка алынган-алынбаганы азырынча белгисиз. Жолдубаева, Карамушкина жана Кодранова үй камагында, ал эми Мискенбаев менен Жээнбеков тергөө абагында жатат. Алар адамдарды барымтага алууга, массалык башаламандык уюштурууга жана бийликти басып алууга аракет жасаган деп айыпталууда. Канадада жерден көтөрүлгөн учактын дөңгөлөгү ыргып кетти. Канадада бомбардир Dash 8 жарандык самолету аэропорттон абага көтөрүлүп жатканда дөңгөлөк ыргып кетти. Бул туурасында СВС телеканалы жазды. Окуя 3 январда болгон. Учак аэропорттон Монреал Сегене ички каттамы боюнча учууга камынып жаткан. Дөңгөлөктөн ыргып кеткенин ичинде отурган жүргүнчүлөрдүн бири тартып алган. Мындан улам аба кемеси ыкчам конууга аргасыз болгон. Бирок күйүүчү майды иштеп чыгуу үчүн аэропортто 1 сааттай айланып турган. Бактыга жараша бортто отурган 52 жүргүнчү менен экипаждын мүчөлөрү жаракат алган эмес. Трамп Ирандын 52 объектисине сокку урушу мүмкүн экенин эскертти. Америка президенти Дональд Трамп АКШга кол салына турган болсо, Ирандын 52 объектисине өтө тездик менен катуу сокку ураарын айтып коркутууда. Эскертүү болсун, эгер Иран америкалыктарга же Америка мүлкүнө сокку ура турган болсо, биз Иран жана Иран маданияты үчүн маанилүү болгон 52 объектисин бутага алабыз. Көп жыл мурун Иран тарабынан барымтага алынган 52 америкалык жарандар. Мунун баары Иран сыяктуу эле өтө тездик менен жасалган оор соккуга кабылат. АКШ кандайдыр бир коркутууларды каалабайт деп жазган Трамп твиттер баракчасына. АКШ президенти Ирандын Багдадта өлтүрүлгөн генерал Касем Сулеймани үчүн өч алуу ниетин сынга алды. Трамп аны террордук лидер деп атаган. РИА Новости агенттиги Трамп 52 туткун тууралуу айтып жатып, 1979 жылы Ислам революциясынан кийин АКШнын Тегерандагы элчилигинин барымтага алынышын кеп кылганын божомолдоду. Анда АКШдан Шах Мухаммед Реза Пехлевенин берилишин талап кылган төңкөрүшчүлөр 66 адамды барымтага алган. Кийинчерээк 13-ü кое берилип, калган 52 адам 444 күн туткунда калып, 1981 жылы гана бошотулган. Баткенде 3 баланын энеси ур токмоктон көз жумду. Кылмышка жолдошу шектелүүдө. Баткен шаарында аялын өлтүрүүгө шектелип, жергиликтүү тургун кармалды. Бул тууралуу Баткен областык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык 4 январга караган түнү саат 1 чамасында Баткен областык ооруканасына тез жардамдын кызматкерлери 27 жаштагы келинди жеткиришкен. Бирок аял ооруканага жеткенге чейин эле жан берген. Ыкчам тергөө тобу ооруканадан келиндин сөөгүн карап, анын колу менен буттарынын териси күйүктөн шылынып калганын көрүшкөн деп жазылат маалыматта. Тергөөнүн жыйынтыгында келин 31 жаштагы жолдошу менен араздашып кетип каза болгону аныкталды. Окуя Баткендин Базар башы кварталында болгон. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине Жазык кодексинин 130 беренесинин 1-бөлүмү менен каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Келиндин жолдошу кармалды. Жубайлардын ортосунда 3 баласы бар. Москвада бычак жеген кыргызстандыктын сөөгү алынып келин элек. Москвада киши колдуу болгон кыргызстандык жигиттин сөөгү жакынкы күндөрү үйүнө жөнөтүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда иш тергеле баштады. Азырынча моргдогу документтер бүтпөй жатат. 25 жаштагы Адилет Байсабаев 31 декабрда бычак жеп каза болгонун Азаттыкка анын жакын тууганы Айсалкын Кадырбаева билдирди. Москвада агасы чуркап жүрөт, алып келе албай жатышат. Өлгөндөн да ушинтип күтүп отурган жаман экен. Барып келип иштеп жүрчү. Маркумдун артында 2 кичинекей кызы калды. Алар Кыргызстанда чоң апасынын колунда. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, 2019 жылы чет жактан 319 кыргыз жаранынын сөөгү келген. Жүк 200 көбүнчө Орусиядан келди. Казакстандан, Өзбекстандан, Туркиядан, Индиядан жүк 200 келген.
Тамакка ууланган 16 адам тууралуу маалымат берилди. Чүйдүн Жайыл районунда жаңы жылды тоскон күнү тамакка уулангандардын баары медициналык жардам алып үйүнө кое берилген. Бул тууралуу 4 январда Азаттык радиосуна Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда жалпысынан жардам сурап 16 адам кайрылган. 5 жашар кыз ооруканада калтырылып, калгандары үй шартында дарыланууга жөнөтүлгөн. Кыз ооруканадан эртеси күнү чыккан. Абалын доктурлар канааттандырарлык деп мүнөздөп жатышат. Анализдер алынды, териштирүү жүрүп жатат. Ботулизм эмес, тамакка уулануу деп билдирди министрлик. Владивостокто 30 чакты унаа муз түбүнө кирип кеткен. Орусиянын Владивосток шаарында 30 чакты унаа муздун түбүнө кирип кеткен. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Приморск өрөөнүнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине билдиргендей, балык улоочулар унаа менен барууга тыюу салган жерге өтүп, унааларын бири-бирине жакын коюп коюшкан. Ошонун кесепетинен Воевод булуңундагы муздун астына 30 чакты унаа жартылай кирип кеткен. Сууга түшүп кеткен унаалардын бирөөсүнүн үстү араң көрүнүп, бирөөсү капотко чейин, дагы бири дөңгөлөгү менен муздун түбүнө кирип кеткен. Айдоочулардын жарымы аракет кылып жатып, муздан чыгып кетишти. Ал эми калгандарына куткаруучулар жардам беришүүдө деп жазылат маалыматта. Индонезияда селден каза болгондордун саны 53кө жетти. Индонезиянын борбору Жакарта шаарында жана ага жакын жайгашкан аймактарда селдин кесепетинен көз жумгандардын саны 53кө жетти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Табигый кырсыктарга каршы иш жүргүзгөн мамлекеттин улуттук агенттигинин айтымында, жаңы жылдан бери 90го жакын райондордо катуу жаан жаап, дарыялар ташып кеткен. Анын кесепетинен көп аймак жарыксыз калып эвакуацияланган. Кумтөрдө иш токтоду. Ысык көлдөгү Кумтөр кенинде убактылуу иш токтоду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, Кумтөрдө 2020-жылга карата тоо кен казып алуу иштерине уруксат жок болгондугуна байланыштуу иш токтогон. Кумтөр Голд компания ишканасынын директору Дейон Баденхорстун 1 январда кол койгон буйругуна ылайык тоо кен жана өндүрүш бөлүмүндө иште 3 январда саат 7:00 баштап иш токтоду деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин депутаты Орусияда миграцияда жүргөн жигитти Германияга бекер окууга жөнөтөт. Москвада пицца ташып иштеп жүрүп, орус блогери аркылуу элге таанылган эмгек мигранты Бекзат Жолдубай уулу Германияга бекер окууга жөнөтүлөт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалым болгондой, жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев окуу борборунун негиздөөчүсү Нурсултан Кубанов менен кеңешип, Бекзат Жолдубай уулун чет өлкөгө окууга жиберүүнү чечишкен. Кошумчалай кетсек, 24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу Москвада тамак ташып иштейт. Ал 2019-жылдын декабрь айынын башында москвалык белгилүү блогер Алексей Кузьминдин сынагында 20 000 рубль утушка ээ болгон. Кытайда 30-кабаттан кулаган киши аман калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, эркек киши 30-кабаттан лифти күтүп турган. Эшик ачылганда эле ал кадам таштаган, бирок ал кабатка лифттин кабинасы келген эмес. Ал 8-кабатка чейин кулап барып, ошол жерден лифтинин калың зымдарын кармап калганга үлгүргөн. Андан соң телефон чалып, куткаруучуларды чакырган. Окуя болгон жерге 5 мүнөттөн кийин келгендер кишини аман эсен чыгарып алган. Кулаган адамдын колгабы болгондуктан колдоруда эч кандай жаракат алган эмес. Кайгул милициясынын унаасы жол кырсыгына кабылды. Бишкекте Кайгул милициясынын унаасы жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык 3 январда Панфилов менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Кайгул милициясынын унаасы жеңил автоунаа менен кагышкан. Жабыркагандар жок деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары кырсыктын себеби такталып жаткандыгы айтылды. Өзбекстан чек арасын минадан тазалап бүттү. Өзбекстан менен Тажикстан чек арасын минадан тазалап бүттү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда, минадан тазалоо иштерин өзбек тарап өз каражатына жана өз күчү менен жүргүзгөнү кабарланды. 2018-жылы Шавкат Мирзоев Тажикстанга алгачкы мамлекеттик сапар менен барганда, эки өлкө 2019-жылдын аягына чейин жалпы чек ара тилкесин минадан тазалоону макулдашкан. Өзбекстан Тажикстан менен чектешкен тилкедеги тоолуу
көчкүлүү аймактарына өткөн кылымдын 90-жылдардын акырында мина коюлган. Ташкент муну өз аймагына Өзбекстандын Ислам кыймылы уюмунун согушкерлерин өткөрбөө аракети менен төшүндүргөн. Тажикстанда акыркы 20 жыл ичинде 800дөн ашык тажик жараны минадан жабыркаган.